Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы иш аракет жөнүндө түшүнүк. Иш аракет коомдун талабын жана адамзаттын тажрыйбасы менен жөнгө салынуучу адамдын атайын активдүүлүгү. Иш аракетти ар бир маңызына чейин жеткире түшүнгөн максат менен жөнгө алынуучу адамдын ички жана сырткы, психикалык же болбосо физикалык активдүү мамилесинин бөтөнчө көрүнүшү. Аң сезими иш аракет аркылуу калыптангандыктан, иш аракет адамдын аң сезими менен ажырагыс бирдикте болуу менен коомдук өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү. Бүткүл илгерилеп өсүп өнүгүүнүн негизи болуп саналат. Адамдын иш аракети анын ишке ашыруунун мотивинен, максатынан, ар кандай жолдорунан турат. Ушундай бир окумуштуулардын пикирин орус психологдору дагы көп убакта колдоп келишкен. Ал иш аракетти психиканын калыптанышынын негизги көрүнүшү деп эсептеген. Инсандын активдүүлүгү анын керектөөсүн канааттандырууга багытталган. Бирок иш аракеттен айырмаланып, ишмердүүлүк да активдүүлүктөн кем эмес деп эсептеген. Аң сезим баарыдан мурда бир эмгектүү иш аракеттен келип чыкса, ишмердүүлүк сезимди калыптандыруунун фактору жана аң сезимдин активдүү көрүнүшү болуп эсептелген. Ал эми аң сезим болсо ишмердүүлүктүн максатка ынангандыгын камсыз кылуу менен адамдын баардык жүрүш-турушун, далалатын, аракетин жөнгө салуучу катары кызмат кылган. Ошентип адамды активдүүлүккө түрткөн муктаждык, ал муктаждык болсо анын себебине жараша болот. Себеп табигый жана социалдык талапка карата болгон адамдын мамилесинен улам байкалуучу, адамдын максатка умтулган иш аракеттерин аныктоочу психикалык шарттар. Мындай көрүнүш адамды аракет жасоого түртүүчү негиз катары белгиленет. Ал негиз сөзсүз түрдө максатка барып такалышы керек. Ал эми максат бул адамдардын бир нерсеге болгон умтулуусу. Иш аракеттин бул өзгөчөлүгү алардын көздөгөн максатына жетүү жолдорун аныктайт. Иш аракетте максатты түшүнүү негизги орунду ээлейт. Эгерде алдыга койгон максат жок болсо, иш аракет да жок деп эсептесек болот. Демек, максатсыз иш аракет болбойт. Иш аракетти түшүнүү үчүн анын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрүн билүү керек. Керектикти канааттандыруу үчүн адамдын активдүүлүгү талап кылынаары белгилүү. Бирок иш аракеттин мазмуну боюнча аракетти аныктайбыз. Керектик иш аракетти аткарууда түрткү болгон иш аракеттин мазмуну коомдук шартты, талапты жана тажрыйбаны аныктайт. Мисалы, адам айлык алып, үй бүлөсүн багыш үчүн, курсагын тойгузуш үчүн иштейт. Бирок иштөө курсактын ачтыгынан эмес, ага иш тапшыргандан максат ишти так аткаруу. Ошентип биз белгилеп өткөндөй, адамдын иш аракети канааттандыруу менен эле чектелбестен, коюлган максатты аткаруу менен да байланыштуу. Бул иш аракеттин биринчи өзгөчөлүгү. Экинчиден, иш аракет ийгиликтүү ишке ашсын үчүн психикалык кубулуштардын касиеттерин, байланыштарын туура чагылдырып берүү керек. Үчүнчүдөн, иш аракет бул адамдын жүрүш-турушун башкарып турат. Мындай иш аракет таануунун абалын эрктик аракеттер менен ажырагыс байланышта экендигин көрөбүз. Иш аракет жөнүндө сөз болгондо, адамдын активдүүлүгүндө коюлган максаттын так экендигин аныктоо.
Ал эми иш аракеттин калган жактары мотив, аткаруунун ыктары, маалыматтарды карап чыгуу, же болбосо маалыматтардын такталышы же такталбай калышы мүмкүн. Мисалы мектеп жашына чейинки балдар ойноого эмне түрткү болуп жатканын билбейт. Кээде чоң адамдар деле автоматташкан, көнүмүш адатка айланган иш аракеттерди аткара беришет. Басып жүрүү, сүйлөө, машина айдоо, же бир музыкалык аспапта ойноо. Ошентип жалпылап айтканда иш аракетти үйрөнүп алып так аткаруу адам баласынын турмушу үчүн чоң мааниси бар. Демек, иш аракет деп адамдын максатка жетүү үчүн жасаган психикалык жана физикалык активдүүлүгүн түшүнөбүз. Иш аракеттин түзүлүшү же болбосо структурасы дейбиз. Жогоруда токтолгондой, иш аракеттин негизинде адам менен айлана чөйрөнүн ортосунда чыныгы байланышты тактайт. Аракет аркылуу адам жаратылышка, ар кандай нерселерге, бөлөк адамдарга таасир берип, кандайдыр бир иш аракетти аткарууда адам өзүнүн ички касиеттерин ачып көрсөтүп, аны иш түрүндө тактап берет. Иш аракет адамдардын ар түрдүү нерселердин, жаратылыштын жана коомдук нерселердин же бир коомдук таасирлерди көрсөтүү менен алардын чыныгы касиеттерин чагылдырууну өз ичине камтыйт. Иш аракеттин аткарылышына аракет жасоонун, кыймылдын таасири чоң. Мисалы, машинаны жүргүзүү үчүн аны айдаганды билиш керек. Мында адам аракет аркылуу машинанын чыныгы касиетин баалайт. Бул чыныгы касиетти шарттуу түрдө машина өзү жүрбөйт, машинаны түртпөйт, ал оор деген сөздөр менен алмаштырып салыштыра алат. Бул иш аракет үйрөнүүнүн, аракеттенүүнүн негизинде ишке ашат. Адам эмне үчүн машинаны айдаганды үйрөнөт деген суроого жооп алсак, бул суроодогу жооптон адамдын касиети билинет. Демек, адам иш аракетти үйрөнүп, өзүнүн керектөөсүнө жумшайт. Ошондуктан адам иш аракети менен коомго субъект жана объект болот. Адам өзүнө керектүүнү колу менен жасайт. Себеби машинаны дагы адам жасаганда, ошентип коом менен адамдын, адам менен ар кандай нерселердин бири-бирине болгон аракеттери чексиз. Коомдун, адамзаттын талабына, керектөөсүнө ылайык улам жаңыланган, татаалданган, автоматташтырылган, механикалаштырылган нерселерди адам коомго өз аракети менен жаратып, коомдун өзүнүн керектөөсүнө колдонууга алууда. Демек, практика адам психикасынын, анын механизминин байланышын өз ичине камтыйт. Ал эми алдыга коюлган максаттардын аткарылышы, айрым маселелерди аракетте, удаалаштыкта мүнөзү боюнча ишке ашырылат. Ар бир аткарыла турган иш аракет өзүнүн багытына жараша аткарылат. Кээ бир мезгилде адамдын иш аракеттери өзүнүн кыймылына дал келишпей калышы да мүмкүн. Мындай кыймылда аткарылган иш аракет эрксиз же болбосо импульсивдик дейбиз. Айласыздан жасалган, тийиштүү текшерилбеген, аң сезим четке кагылган мүнөзү менен айырмаланат. Адамдын ар бир жасаган иш аракети аң сезимдүүлүктө, кызыгуу менен аракеттенип аткарылса, жакшы жыйынтыкка жеткирет. Иш аракет ар бир адамдын башына келе турган нерсе, жүк десек да болот. Ошол жүктү жекече өзүнө гана тиешелүү болгон кызыгуусу, ойлонуусу, кабыл алуусу, элестетүүсү, жөндөмдүүлүгү бар адам ар башкача аткарат.
иш аракеттин аткарылышы ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү татаал аракет дейбиз. Татаал дегенибиз мисалга алсак, баланын жазып үйрөнүшү бир кыймылдардан турган татаал аракет болуп эсептелинет. Жасала турган, аткарыла турган кандай гана нерсе болбосун, анын өзгөчөлүктөрүнө, өзгөртүүгө багытталган кыймылдар, предметтүү кыймылдар. Бул бир нерсеге же болбосо буюмга ылайыкташтырылган кыймылдар деп атайбыз. Кандай гана предметтик кыймыл болбосун, ал өзүнө ылайык убакытка, мезгилге байланышкан кыймылдардан турат. Ал кыймылдар ар кандай сапаттуулукка бөлүнөт. Ошол эле предметтик кыймылдарда ар кандай позалар дейбиз. Мисалы, отуруу, туруу, кармоо жана коммуникация кыймылдары бар. Коммуникация кыймылдарына мимика, жест, пантомима, тил, сүйлөө кыймылдары кирет. Ушул кыймылдардын баары текшерилип, түздөлүп турат. Текшерүү органдарынын ага көрүү, угуу, булчуңдардын жардамы менен жүргүзүлөт. Ар бир аткарылган кыймыл ар кандай бөлүктөрдөн турат. Аткаруу, текшерүү, ар кандай багыттоо. Кыймылдын аткаруу, текшерүү, багыттоо ыкмалары иш аракеттин өзгөчөлүктөрү катары аныкталат. Кыймыл ар качан автоматташтырылган нукта өтөөрү жөнүндө да белгилеп кеткенбиз. Ошол автоматташтырылган кыймыл психикалык кубулуштар аркылуу аткарылган кыймыл аракет. Жүрөктөн өпкөнүн туаса аракеттенүүсү менен баш мээнин чоң жарым шаарынын кыртышынын иштешине байланышкан жогорку психикалык кубулуштар автоматташтырылган аракеттерди ишке ашырып турат. Ишке ашыруунун негизинде адамдарда көнүмүш адаттар пайда болот. Бул кыймылдар бала чактан башталып, бара-бара көнүмүшкө айланат. Баланын өзүн өзү тейлөө, кийинчерээк окуу, оюндагы иш аракети, нервтик булчуңдун иштеши, чарчоосу, ошентип билинбей ар кандай иш аракеттер пайда болот. Мындай автоматташтырылган кыймылдар ык же адат деп аталат. Ык же адатка айланган кыймыл аракеттин түрлөрү көп. Мисалы, жазуу адаты, эмгектенүү адаты, чыгармачылыкка айланган эмгек. Жазуу адаты бул жазуу тилин ишке ашырууда пайдалануучу автоматташтырылган кыймыл аракеттер. Эмгектенүү адаты көп жолу кайталанган эмгектин ыкмасын ар кандай жол менен аткаруу. Эмгектенүү адатында коомдук мааниге ээ болгон жаңы, оригиналдуу, кооз натыйжа бере турган иш аракетти чыгармачылык эмгектенүү деп айтабыз. Адам канчалык бир ишти аткарууда жакшы машыкса, аны иш жүзүндө аткарууда жогорку чыгармачылыкты көрсөтө алат. Мисалы, музыканы чыгармачылык менен аткарууда музыкалык аспапта ойноону жакшылап адатка айлантуу керек. Адатка айлантып автоматташтырылган кыймыл аракет болбосо, музыканттын көңүл буруусу бүт бойдон ойлоо техникасына, ноталарды окууга жана башкага бурулуп кетет дагы. Бул кыймыл аракети чыгармачылыкка жетиштүү эмес, кандайдыр бир жетишпеген түшүнүктү берет. Кыймылдуу иш аракеттин натыйжасында жөндөмдүүлүк өсөт. Бул өнүгүү иш аракеттерди ички жана тышкы деп экиге бөлсөк болот. Бул психикалык жана практикалык. Практикалык жактан көп аткарылган иштер ички ой жүгүртүүгө өтөт. Сырткы, тышкы же болбосо алардын ичке кириши. Адамдын ички дүйнөсүндөгү болгондорду сыртка чыгаруу буларга психикалык ички иш аракеттерди
ички иш-аракеттерибиз ой толгоо, сезимдер, ар кандай адаттар дейбиз, ушуларды сыртка жайылтуу. Демек, адамдын иш-аракетинде сырткы менен ички кубулуштар аралашканда гана иш-аракеттин маанилүү маңызы пайда болот. Адам төрөлгөндөн баштап иш-аракет менен аралашат. Ошондуктан адамдын жашоо тиричилигиндеги иш-аракетти 3 түргө бөлсөк болот. Оюн, окуу жана эмгек иш-аракеттери. Бул көрсөтүлгөн кыймыл-аракеттердин жардамы менен аткарылган иш-аракеттердин ар биринин өзүнчө жандырмагы бар. Оюн балдар үчүн негизги иш-аракет болуп саналат. Ошондой эле оюн эмгекке, аң сезимдүүлүккө, шамдагайлыкка, ойлоонусуна, ички сезимин, эриктүүлүк аракетин калыптандырат. Ар бир оюндун өзүнчө мазмуну бар. Ар бири өзүнчө кыймыл-аракетти, ишмердүүлүктү талап кылып, баланын өнүгүүсүнө, жүрүм-турумуна таасир берет. Оюн мамиле түзүүгө жардам берет. Бала оюндун эрежесин өздөштүрүп, андан маалымат алат. Демек, оюн бул өнүгүүнүн булагы болуп эсептелет. Психология илиминде оюндун бир нече түрлөрү белгиленип, алардын балдардын өсүп өнүгүүсүнүн психикасына тийгизген маанилүү каражаттарын окумуштуулар тажрыйбалык изилдөөлөрүндө белгилешкен. Оюндун түрлөрү: кыймылдуу оюн дейбиз, дидактикалык оюн же болбосо сюжеттүү оюн дейбиз. Кыймылдуу оюн бул ден соолукту чыңдоодо, эриктүүлүктүн калыптанышына, коллектив же болбосо группа менен тил табышуусун өстүрөт. Ал эми дидактикалык оюн баланын таанып билүү мүмкүнчүлүгүн активдештирет. Акыл тутуу, психикалык кубулуштун өсүүсүнө түрткү болот. Ал эми сюжеттүү оюнубуз же болбосо чыгармачыл оюн деп да коебуз. Бала улуу адамдарды туурап, алардын ролун аткарып, ишин, жүрүш-турушун окшоштуруп, оюн аркылуу чагылдырат. Мындай оюн жөндөмдүүлүктү пайда кылып, өнүгүүнүн негизин түзөт. Ошондой эле оюндун мазмундуу сюжетине байланыштуу сүйлөө активдүүлүгү өсөт. Оюн иш-аракетинде психикалык кубулуштардын өнүгүүсү менен катар баланын жүрүш-туруш эриктүүлүгү, өздүк өзгөчөлүктөрү, инсандык сапаттары калыптанып өнүгүшүнө себеп болот. Окуу иш-аракеттеринин негизги өзгөчөлүгү анын максаты жаңы билимдерди, көнүгүүлөрдү, ар кандай ыктарды өздөштүрүүсү жана умтулуусу, талыкпаган, изденген эмгекти талап кылуусу. Окууда программалык, максаттык талапка ылайыктуу билимдердин деңгээли, көлөмү, мазмуну аныкталат. Бул окуу иш-аракетинин өзгөчөлүк мүнөзү. Эмгек коомдук пайдалуу нерселерди же болбосо продукцияны дейбиз, өндүрүүчү адамдын негизги иш-аракети. Адамдын иш-аракеттеринин максаты керектикти канааттандыруу, эмгектенүү касиети, адамдын жогорку аң сезимдүүлүгүн өстүрөт жана ошондой эле ошону талап кылат. Адам эмгектенүүдө гана ийгиликке жетише алат, ошондой эле жаратылыштын күчтөрүн баш ийдирүүгө да жетишет. Ошону менен катар эле адамда психикалык, физиологиялык жактан өнүгүү, такшалуу абалы жүрөт. Эмгек адамга коомдон өз ордун тактоонун, жашоо шартын оңдоонун ачкычы болуп эсептелинет.